Урматтуу Сооронбай Шарипович, жалпы кыргыз эли сизди сыйлайт. Мыйзам сактоого, сабырдуулук көрсөтүүгө баарыбыз даярбыз. Карантин башталганына өзгөчө кырдаал киргенине жакында бир жума болот. Мына азыркы күнү интернет булактарынан Москванын аэропортунда жалдырап турган ушу жолдо калган кыргыздарга миграция департаментинин өкүлдөрү келип, биздин мамлекеттин токтомчукту алып кете албайбыз, өкмөттүн токтомуна баш ийгиле кеткиле деген сөзүн угуп, сизге кайрылууга мен мажбур болуп отурам. Банкирлердин насыяларды алуу эрежелери азыркы күнү эл арасында да нааразычылыкты күчөтө баштады. Улуттук банктын жетекчисинин кабылдама бөлүмү болмок турсун өзүнүн да дайыны жок. Социалдык жактан да кыйналган элдердин саны күндөн күнгө өсүп баратат. Эмгек социалдык министринин программасы эмес өзү да жок. Медиктердин арасында болуп аткан маселе боюнча саламаттык сактоо министринин жүзүн да көрө албай койдук. Өзүнүн жардамчыларын чыгарып коюп, же камсыздоо программасын айтпайт, же шартын түшүндүрбөйт. Экономикалык кырдаал боюнча бизнес күндөн күнгө отуруп атат. Экономика министринин дайыны жок. Ошондуктан азыркы кырдаалды өзүңүз көзөмөлгө алууңузду өтүнөм. Иниңиз катары сый урматым менен Темирбек Асанбеков.